Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда бир китептин баяны рубрикасы жашоо, адашуу, түзөлүү, оңолуу, чыңалуу сыяктуу машакаттардан турат. Ансыз турмуш кызык эмес. Бирок дал ошол кыйынчылыктарда өзүн түздөп, оңдоп кете алган, баштан өткөндөн сабак алган адам эстүү адам. Ал эми башкалардын адашуусунан сабак алган адам эң мыкты адам деп айтылат. Ал эми адамды тарбиялоочу, сабак тартуулоочу, турмушка жол көрсөтүүчү бул китеп. Бүгүнкү бир китептин баянында түрк ойчулу, коомдук ишмер, жазуучу Фетхуллах Гүлендин ой багыты аттуу китеби жөнүндө сөз болот. Аталган китепте жогоруда айтылган сыяктуу инсанга сабак берүүчү насааттар көп. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн сиздерге мен бир китептин баяны аттуу чыгарылышта Түркиянын улуу жазуучусу Мухаммед Фетхуллах Гүлендин ой багыт деген китеби жөнүндө айтып бермекчимин. Бул китеп 10дон ашык тилдерде которулуп жарык көрүлгөн. Ой багыт деген китеп жөнүндө сиздерге кыскача айта кетсем, бул китепте өзүнүн алдыдагы жашоосуна план кое албай, жана айлана чөйрөсүндөгү адамдар менен тил табыша албай, өзүнүн оюн бирөөлөргө кенен жеткире албай жүргөн адамдар жөнүндө көп жаза кеткен. Ой багыты чыгармалар текчесинде өзүн-өзү өркүндөтүү тармагында сунушталган белсендүү чыгармалар катарын толуктайт. Чыгарманын автору түрк жазуучусу биздин доордун 3 оорусун жана алардын арылуунун жолдорун белгилейт. Алардын биринчиси түркөйлүк, билбегендик, мындан чыгуунун жолу билим, экинчиси оору жакырчылык, андан чыгуунун жолу социалдык жактан жардамга муктаждарды колдоо үчүн жүрөгү ачык болуу, үчүнчүсү оору сыркоо жана согуш апаты жана дискриминация. Бул баардык конфликттердин башаты болот. Мындан чыгуунун жолу сабырдуулук жана диалог деп белгилейт. Бул китепте мен өзүмө терең алган жерлеринин бири бул тилдин балеси деген эме жөнүндө көбүрөөк жазган. Бул чыгармада тилдин балесинин артынан көптөгөн адамдар менен жакшы баарлаша албай калышы мүмкүн. Адамдарга жагууда дагы ар кандай эмелер болот да, сен көп сүйлөп калсаң ал адамга жакпай калышы мүмкүн. Аз сүйлөп калсаң дагы ошон үчүн ошол адамдын биринчи эмесин кандай экенин билип туруп, анан кийин тереңирээктен жеткизип сүйлөө жөнүндөгү фишкаларын десем, ошол жөнүндө жазып кеткен бул китепте. Бул китепти мен абдан каалайт элем. Өзүнүн ошо оюну бирөөгө терең жеткире албаган жана бирөөлөр менен мамиле кылууда дагы мамилеси окшошпой, тез эле угушуп кетет го. Ошондой адамдарга дагы сунуштайт элем. Жана ой багыт дегенде эле бир план түзөсүң го, алдыга максат коесуң го. Ошондо да кантип туура түзүштү, ошол жөнүндө дагы көбүрөөк айта кеткен бул китепте. Илим жөнүндө дагы өтө терең жазган. Азырча айтканда илимдүүлөрдүн заманы дейт го азыр. Ошо илимдүү болсоң наның бүтүн болот деп ошол сыяктуу кылып жазган. Өзүнүн жашоосун өзгөрткүсү келген, мурун башкача жашап, азыр эми алдыга жакшы жашоо коем, план түзөм деген адамдарга өтө сунуштайт элем. Бул китеп ошолорго арналгандай, андай жаш курагы чектелбейт. Бар жок окурмандар окуй берсе болот бул китепти. Бул китеп өтө пайдалуу китеп. Мен окуган китептердин эң жакшысы ушул китеп. Дал ушул тармакта турмуштук каталарды жоюп, максаттар менен аныкталган жашоого баштоочу кандай китептер бар деп соол коюп жатсаңыз, сизге айтып өтөлү. Америкалык жазуучу Марк Менсондун Көңүл бурбоонун чебер искусствосу аттуу китеби сизге башкалардын керексиз ойлорун эмнеге эсепке албоо керек жана эч нерсени моюнга алып иштен санаага батпоонун жолдорун көрсөтөт. Мындан сырткары Налыба, Айныба сыяктуу чыгармалар учурда актуалдуу.